Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler, жана Baytu kanalının katılımcıları. Bugün 2 fevral 2024 yıl tuğanlar. Biz Oş oblastına araştırdığı Karasu rayonunun Жаңарык айыл өкмөтүнүн Правда айылында достуктабыз. Достукта мына ушул жерде агабыздын коросуна келдик. Буюрса коrodо өзүбүздүн ата тектүү кыргыз жылкылары кармалган коро бар экен. Ошол жерге кирип азыр катар эсинен дагы маалымат алып көрсөтүп беребиз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Буюрса мына ушул жерден чекеден ал сынды аттар чыккан корого келдик тугандар. Мына ушул жерде буюрса жакшы аттар чыгып өсүп жүргөн аттар бар экен. Улакта дагы сорундарды алып жүргөн аттар бар экен. Жакшы аттар. Азыр ошол мына ушул бээлерден анан ушул жерде сатылуучу 2 тай бир бышты бар экен. Ошолор боюнча көрсөтөбүз тугандар. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Кандай атасыз ака, десоттор жакшыбы, тынчсызбы? Кандай атасыз? Жакшы. Жакшы, Кудайга шүкүр келдик. Бээлер, сынды бээлер көп экен го ака. Бул жалаң кара байыр бээлер. Кыргыз жылкысылар. Караңыздар. Бул атайын бул бир урукту кармап отурам. Ошодон ургач туса көбөйтүп, Эркек туса дагы алып калып атам. Акча керек болуп калса сатылып калат. Сатылып калат. Негизи бир уру бардык, а? Бир эмеден. Мына кыргыз жылкысы бардыгы тегиз. Анан кайсы ат чыкты деп аттыңыз ака өткөндө баягы сорундарды кырып аттан? Баягы кобра деп былтыр сатылды да бул жосубузга сатканбыз. Ошол атта ушул корадон чыгып кеткен. Кобра сизден ушул кордон чыккан. Муку палван, Турат ака чабып атат. Ошол ат бизде чыккан. Ушул кородон чыккан ал бээлерден. Бул азыркы кезекте кобранын да балдары бар. Балдары бар сизде? Балдары бар. Анан ошонун укалары да бар. Ушунда кийинки поколение. Укалары дагы бар. Бар. Азыр ошо кобранын энеси ушул жерде деп аттыңызбы? Кобранын энеси ушул жерде. Энесин дагы көрсөтөбүз. Мындай өзүнүн кыргыз жылкысы, мына караңыздар. Ушундай мүчө башы, калла башы бүт жагынан төп келген мыкты жылкы экен. Азыр ошол энесин көрсөтөлү ака биринчи, а? Бул кобранын эжеси болот. Бул эжеси. Эжеси. Кобрага чейин туулган экен да бул, а? Кобрага чейин. Бул дагы негизи чоң нерсе экен, мына караңыздар. Бойлору дагы жакшы болот экен бул атка. Жакшы. Мына. Кобра дагы бийик, а? Бою канча чаптылы? Кобра 1.75. 1.75 шат экен кобра, мына. Мына караңыздар тугандар. Шу кобранын эжеси экен. Анан кобранын бир туугандары дагы бар экен. Азыр ошол кобранын энесин алып чыккан кетти. Алып чыкса дагы кобранын энесин дагы көрсөтүп, андан кийин дагы сатыла турган ошол 2 тай бир бышты бар экен. Буюрса көрсөтүп назар салып туруңуздар. Буюрса чекеден көрсөтөбүз тугандар. Кайсыл? Мынабы, а? Жаныбар. Кобранын карындашы. Бирок чынында мүчө башы негизи бардык жагынан төп келишкен кыргыз жылкысы экен. Көрүп атасыздар. Бир урудан алынган экен өзү. Мына. Жаныбар. Ondan ашык тууп койду. 12-ни туулуптур тугандар. Ondan ашык туулду дейт мына. Кобранын апасы. Бул дагы өзүнүн ошо кыргыз жылкысы. Мына. Жакшы таштайт экен да ака бул, а? Атты бие туйтуп коюп. Бизде кийин эле баштадык. Ошол нерсеге тең, а мына. Караңыздар. Жакшы нерсе экен. Баласы. Азыркы. Мына азыркы кеч туулган пулуна. Кайсы айда туулду ака ушуну? Июлда туулду. Июлда эле туулган ушул чоңойду. Бул ката тайда эле бар го, мына караңыздар. Сыны жакшы. Чоңоюптур тугандар. Бээлерди көрүп атасыздар. Кобранын балдарынан дагы бир көрсөтөлү. Бул мына тайлар ушулар бака? Ушулар кобранын балдары. Канчасы же бардык эле 6 тең? Алтı тең кобранын баласы. Кобранын баласы 6 тең. Өзү 7 баласы бар. Бирөөсү сыртта жүрөт, ургачы. Бул жерде 4 эркек, 2 ургач байтал. 4 эркек, 2 ургач байталар, ургачылар. Мына ургачы. Мына жерде ургачы. Жерде. 1, 2, 3,
4'te erkek. Mына чоңдору 4-тө эркек мыналар, а? Эркектер. İçinden biri satıldı. Сатылып кетти. Мына караңыздар. Негизи кулак, келе баштары, артыңкы соорлары баарыныкы эле мындай келишкен тайлар экен. Булар эми бул жерде камалып ушул жерде чөбүн жеп, ушул жерде турат экен да жаныбар. Enesinden böldük. Энесинен бөлүндү булар. Негизи азыр бирөө сатылды деп атасыз го? Evet. Сатылып кетти. Мына сатылып кетти, а? Мына акжал. Мына акжал сатылып кетти дейт онда эмне. Бул деле түзүү экен. Кандай сыр болсо ушул канчага кетти? Кобранын баласы, прямой баласы экен. 200 mingге ketdi. Dosumuzga ketdi. Ha, досубузга 200 миңге сатылды. Мына сатылып кетти дейт. Кетет экен бул. Негизинен мына көрүп атасыздар. Кобранын прямой балдары. Калгандары мындай сурагандарга кандай экен сатасыңбы дегендерге. Onlarga ойланыштырабыз. Ойлонуштурабыз. Кайын деген ойлорум бар. Азыр эми берки үчөөнү накта сатыла турган үчөөнү көрсөтөлү. Барып ошол жерден кеңири жерге алып чыгып көрсөтөбүз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Буюрса чекеден көрсөтүп маалыматын беребиз туугандар. Туугандар, мына ат сатып ачып атат. Буюрса көрсөтөбүз. Ака катар маалыматын берели. Бул жаш канча болуп калды? Быштыбы, а? Бышты жаныбар мына. Алланын өкүмү менен жакшы нерсе экен. Бул линиясы кандай экен? Dünyası bu azırkı Kobra degенден эжесинин баласы да. Эжесинин баласы. Бизде баягы красавчик деген ат сатылды го. Красавчиктен ат, а? Ошонун баласы. Красавчиктин баласы экен туугандар мына. Караңыздар. Бышты азыр, а? Боюн өлчөдүңүзбү ака? Бул балдар келип өлчөттү 1.64 өлчөдү. Улакка кандай чабыл атабы ака? Кичине качырып атабыз. Качырып атабыз. Жаш, негизи ошо бирек арлаттыңыз деген эмедес. Арлап атат. Жакшы ака, жүрөк токпу? Мына караңыздар. Негизи мүчө башы жакшы экен. Туяктары таза ака? Ден соолугу жооп. Секин токтотунча көрсөтүп коелу. Туяктарын, көкүрөгүн көрүңүздөр. Бышты экен булар туугандар, бышты. Негизи быштыны атып дагы көрсөтүп койлу. Үчү дагы бийик. Күлүк бака? Жакшы. Мына көчө жака бир коерун жакайбы бул жерде азыр. Мына карда. Кайтарып коюң эми. Карда бир аз эме болуп атат. Негизи элпе экен. Туягы жеңил. Жаныбардын. Ака бул быштынын баасын канча коебуз? Баасы $8.000. $8.000. Кеми болот. Кеми болот. Красавчиктин баласы экен туугандарда. Красавчик деп чыгып атты эле, ошонун баласы мыналат. Өзүңүздөр да ушундай жакшы теги бар аттан издегендер болсо көрөсүздөр. Караңыздар. Негизи өзүн алып жүрүшү мыкты экен. Алланын өкүмү менен жакшы нерсе экен туугандар. Өзүңүздөр да көрүп, кызыккандар экрандагы агабыздын WhatsApp связь номерине байланышасыздар. Биз анда эмесе кийинки эки кунан боюнча көрсөтөлү, кунандарды көрсөтөлү туугандар. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Туугандар, мына өспүрүм чыгып атат. Көрүңүздөр. Жакшы нерсе экен Алланын өкүмү менен. Чекеден азыр сурап маалыматын алабыз. Жаныбар. Жакшы нерсе. Ака, секин эми маалыматын берели. Жаныбар, жаш канча болуп калды ака? Жашы кунан. Кунанбы? Кунан экен туугандар. Бул кайсы аттын балдары ака бул? Апасы Карабайыр, атасы Польша. Атасы Польша. Мына үйдөгүлөр бейлерден туулду. Үйдөгүлөр бейлерден. Мына караңыздар. Ден соолугу Жакшы. жакшы, сырттан эле көрүнүп турат. Көкүрөктөрү, мына кулагы, каш кабагы мыкты экен. Бою канча чыгат ака? Боюну өлчөдүк. Өлчөдүңүз. Бирок жоон эле. жоон эле. Үйрөтөбүз деп арыктаттык. Үйрөтөбүз деп атайын арыктаттыңыз. Үйрөтүп атам 1,5 жыл кичине. Арыктаттык дейт. Бирок мына көкүрөгү, мүчөсү, сыны бардык жагынан төп келишкен. Арканкы соорларында караңыздар.
мыкты экен туугандар. Алланын өкүмү менен караңыздар. Негизи ошол атасынын эмеси бар бака? Далилдери бар. Атасы Казакстанга сатылган дейт. А. Жакшы жарып атат. Жакшы жарып атат. Нерден негизи улагы жакшы экен ошо атасынын. Анан баягы өтө деле чоң ат эмес экен, орто ат экен. Орто ат. Бирок жарашы жакшы дең, а? Жарашы жакшы. Таза мындай жашы канча болду мунун ака? Азыр кунан ушу. Кунан малы, а? Мында кунан экен. Өздөрү да кызыккандар көп болуп атты эле, мен сатпайм деп баан кичине тыйын керек болуп атып чыгардым. Керек болсо терек чыгылат болуп, керек болуп атты эле чыгарышка туура келип атат дейт. Мунун баасын канча коебуз ака? Баасын $3000 деп. $3000 $3000. кунанга. Көрөсүздөр туугандар. Негизи мүчө башы бардыгы келишкен. Кеми болот дейт. Өздөрү да көрөсүздөр. Көрүп кызыккандар байланышасыздар. Андан кийин мына ушул жерде азыр мына үчүнчүсү чат Кашкарга. Чегеден көрсөтөбүз туугандар. Туугандар мына үчүнчү тай чыгып атат. Мына үчүнчү тай боюнча маалыматын беребиз. Көрүңүздөр. Кулакты караңыздар, кулакты. Чегеден маалыматын берели. Ака, бунун жашы канча болуп калды бунун? Бунун жашы да кунан. Бул да кунанбы? Кунан. Кунан дейт туугандар мына. Караңыздар. Кулагы, кашкабагы бардык жагынан төпкелген жаныбар экен. Көкүрөктөрүн да көрсөтүп койлу мына. Буюрса болармандар. Бунун пародасы кандай ака? Бул азыркы биринчиде тартылып кетти го. Ошол кыштынын укасы болуп калат да. Укасы болуп калат. Бул ошол баягы Кобра деген аттын буруктарынан билешип калат да. Ошо эжесинин баласы. Эжесинин баласы дейт мына. Негизинен мүчө башы бардыгы төпкелген. Боюн өлчөбөдүңүз мында? Мында боюн өлчөбөдүм. Боюн өлчөбөдүм. Атасы Польша. Атасы Польша. Польша. Мында. Караңыздар туугандар. Ушундай жакшы өспүрүм кунан издегендер болсо көрсөңүздөр болот. Ден соолугу тазабы ака? Таза. Бул дагы аябай жоон эле курсактын. Үйрөтөбүз деп арыктаттык атайын. Оттон бир аз кысып арыктаттык дейт атай. Бир айдай арыктаттык. Бир айдай кармадыңыздар арыктатып. Үйрөтөбүз деп. Бул кунандын баасын кандай кылабыз ака? Bunun bağısını bunun da öyle $3000 деп koydu aslında. $3000 kemi var. Kemi var. Kemi болот дейт, сүйлөшөбүз дейт. Өздөрү да көрүп, кызыккандар агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине байлансаңыздар болот. Бүгүн биз Правдада достуктан ашы сатылуучу бышты, андайын эки кунан боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.